Саламатсыздарбы, Пирамида телеканалында акцент программасы, анын алып баруучусу мен Аден Турсбеков. Кыргызстан эпидемиянын толкунунан катуу жабыркады. Каза болгондор боюнча калкынын саны менен эсептегенде дүйнө боюнча биринчи орунга чыкты. Бирок азыр кырдаал жөнгө түшүп басандап баратат. Мисалы, борбор кабаадагы ооруканаларда бейтаптар азаюуда. Вирусту жуктургандарга караганда айыккандардын саны көп. Мисалы, бүгүн вирус 483 адамдан аныкталса, коронавирустан 817 бейтап айыкты. Кененирээк акыркы кырдаал боюнча суроо узатыш үчүн студиябызга Республикалык ден соолукту чындоо массалык коммуникация борбору жугуштуу ооруларды алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Уезбаевди чакырганбыз. Саламатсызбы, Сагынбек мырза? Алгач эле айтсаңыз, акыркы маалыматтар боюнча айта кетсеңиз, учурда Бишкектеги ооруканаларда 1400 бош орун бар экен. Ошол боюнча анан акыркы кырдаал боюнча айта кетсеңиз, Бишкекте кандай болот акыбал? Адегенде Бишкекте өзү кырдаал Кудайыма шүгүр жакшы болуп турукташып, жакшы жакка болуп келатат. Басаңдап эпидемиянын мурункудай болбой, оорулардын катталган саны катталгандар азайып, айыккандар көбөйүп, ошонун натыйжасында мына ооруканаларда дагы орундар бошоп, талаптагыдай кам көрүүгө, жардам көрсөтүүгө бардык даярдыктар ишке ашууда талаптагыдай. Ошого акыбал Кудайыма шүгүр Бишкекте. Бирок региондордо бир аз мындай даярдык көрө тургандай акыбал болушу мүмкүн. Ошого бардыгыбыз даяр болушубуз керек. Дагы эле баягы алтын эреже десек жаңылышпайбыз. Ошол аралыкты сактоо, дагы эле колдун тазалыгы, дагы эле бет кап кийүү, коомдук жайларда, эл көп топтолгон жерлерде, ишканаларда бөлмөлөрдү желдетүү, ушул такай аткарыла турган болсо, буюрса акыбал жакшы эле болот. Бул акыбалдан жакшы эле чыгып кетебиз. Болгону жоопкерчиликти баягы унутпастан, кайдыгер болбостон, ошону аткарганга бардыгыбыз аракет кыла турган болсок, бул жеңил өтүп кетебиз бул акыбалды буюрса. Урматтуу көрөрмандар, биз түз эфирдебиз. Эгер ушул биз козгоп жаткан тема боюнча суроолор жаралса, бизге байланышка чыгыңыздар. Шаарыбыздын коду 0312, ал эми телефон номерубуз 59 20 55. Айтсаңыз, азыр бул илдетке чалдыккандарды расмий текшерүү башталыптыр. Буга тест жетеби? Биздин тесттердин сапаты көйгөй жаратпайбы? Өз башынан эле бардык эле адистер айтып келаткан, тесттердин сапаты 100% эмес. 78% кээ бир тесттер туура эмес көрсөтүп коюшу мүмкүн. Бар болсо жок деп, жок болсо бар деп, мисалы үчүн. Ага дагы өзүнүн жол жобосу бар, көрсөтмөсү бар. Ошого карап дагы кошумча шектене турган болсо тесттер жасап коюп аныктаса болот. Бу жерде эми айта кете турган нерсе, тесттер албетте бардығына жетпей калышы мүмкүн. Андан тышкары оорукандардын көбү кайрылган эмес өз ооруканага. Биз мындай эле сурамжылоонун негизинде эле караганда, мисалы өзүбүздүн ишканабызды алып туруп, тааныштардын арасында эле сурамжылоо жүргүзгөндө, баягы Facebook'та жана башка соц тармактарда ошол катталгандардын арасында жүргүзгөндө эле бир 40-тан ашуун пайыз ошо бир сыйра ооруп чыктык деп айтышкан. Калгандары ооруй элекпиз деп койду. Бирок бул Кыргызстан болушу мүмкүн, Бишкекте, башка жактарда ошол булуң бурчудан келиши мүмкүн, чет өлкөдөн да болушу мүмкүн. Бирок өзүбүздүн эле тааныштар, чогуу шешкендердин арасынан сурай турган болсок, дээрлик көбү бир сыйра ооруп чыгышыптыр. Мында чыкканда бир 80% бишкектиктер мында ооруп чыкты десе болот да, божомолдопчу. Бул катталган баягы 32 миңден ашуу адам, бул официалдуу, расмий түрдө катталгандар. Бул деңиздеги айсберг сыяктуу, үстүн эле көрсөтөт. Бирок түйүндө чыныгы эмесин биз билбейбиз канчасы ооруганын. Эгерде бардыгын ошону кошуп эсептей турган болсок, мисалы өлүм деңгээли анчалык эле көп эмес болуп калат, чыгып калышы мүмкүн да. Мында буга да өзүнчө бир терең изилдөө жүрүш керек. Ошону биз пландаштырып атабыз, буюрса өткөрө турган болсок. Расмий каттоо башталат экен, Жок, расмий дегенден алысыракпыз. Биз өзүбүздүн мекемебиздин ушунун ыктыяр демилгеси да бучу. Өзүнүн ыктыярыбыз менен ошону өткөрүп көрөлүчү кандай экен. Выборка кылып, атайын терип бүт областтардан
ошону көрөлүп атабыз канчалык деңгээлде мисалы бул областта ооруп чыкты, Бишкекте, Чүйдө, башка областтарда. Чыныгы санын эсептеп чыгабы деген ниет. Биздин атайын ошо формулалар бар. Терип алганда ошону калктын башка ошол эмесине көбөйтүп койсо болот да. Ошондо канча пайыз ооруп чыкты, оор элек десек болот да. Ал эми каза болгондор деп калдыңыз, өлүкканада сөөктөрү алмашып кеткен учурлар катталып атат. Ошонун алдыда дагы кайталамаш үчүн кандай бир кадамдарга барсак болот? Тилекке каршы ошондой учурлар болгон болсо, ал өкүнүчтүү, өтө өкүнүчтүү. Бирок буну да негизи болбош керек эле андай. Жакшы мындай каттоо көзөмөл жүрүш керек, көзөмөлдү күчөтүш керек. Албетте жоопкерчиликтүү адамдар. Анан дагы бир жери бар, мындай көпчүлүк ушундай акыбал болгондо, баягы согуш сыяктуу болуп кетиши мүмкүн. Бияка эми көп аны неметип өрбөш керек. Сөз кылып өрбөй, мындай кайра жакшы жагын ошону оңдоо максатта, илеттештирүү максатында ойлондуруш керек. Балким ошо жумдуруп атканда тууганы кирип жуушабы, карап, башынан аягына чейин көзөмөлдөө ошону балким ошону бирок ал деле өтө кыйын да. Азыр өтө мындай акыбал курч болгон себебинен ошо мордто чынында жетишпей атат алистер. Негизи каза болгон адамдан оору жугушу мүмкүнбү? Вирус, муну эске алыш керек да, вирус өзү бул мителик кылып жашайт. Мителик кылып жашаш үчүн тирүү организм жан керек, тирүү организм керек. Мындайча айтканда, адам ошол каза болгондо муздагандан кийин болду, вирус деле өзүнүн жашоосун токтотот. Анын үстүнө ал сөөк дем албай, түшкүрбөй, жөтөлбөйт, андан жугушу мындай өтө эле аз пайыз. Эгерде бирөө барып эле атайын мындай аны кармалап, анан кийин өзүнүн бетин кармалап жуунбай дегендей да, колун жуубай, ошон үчүн демек жукпайт экен. Негизи сактаныш керек, бирок коркунучтуу вирус болгондон кийин сактаныш керек. Сактаныш керек. Сөзсүз жукпайт деп айта албайбыз. Бирок бир топ пайыз жукпайт дегенге ооп кетет да, тараза койгондо. Ал эми азыркы күндө сөөк жашыруу тажыясы болуп атпайбы? Ошол жерде катачылыктар болгон жокпу баамыңызда сиздин? Биз өзүбүз баамдагандын негизинде айта кетсек, кээде эрежелер, жана жеке гигиеналық эрежелер бузулуп кетиши мүмкүн экен. Эми баары бир адамбыз да, баары бир кайгысын тең бөлүшөбүз деп, көңүл айтабыз деп, унутуп калыппы же байкабастан кучакташып,өөп жиберишибиз мүмкүн, көңүл айтабыз деп, ошо туугандарына, жакындарына. Эми бирок ошондо эске алыш керек да, дегенде бул киши эмнеден каза болду? Экинчиден, ал үйдөгүлөр ошол оорудан каза болгон болсо, үйдөгүлөр дагы ошол азыр убакта жугуучу болуп калышы мүмкүн, жуктуруучу болуп калышы мүмкүн башкаларга. Ошону эске алып дагы биринчи айта кетет элек, ошо туугандарына эми эмне дейбиз, айла жок, тагдырда жазылган иш болду. Аны менен башкаларга дагы сактыкта ошону кам көрүү менен башкаларды тимелей коюңуздар. Азыр бизге рахмат, телефондон деле көңүл айтып койсоңуздар, ыраазыбыз деп койсо жакшы болот азыркы убактачы. Кырдаалга байланыштуу. Азыр кырдаалга байланыштуу, башкаларга да себепкер болуп калбайлы. Анан барган кишилер дагы ошону эске алуу менен бет кап тагынып, чөнтөгүнө антисептик салып, анан барганда көңүл айтуу дагы алыстан эле мындай аралык сактоо менен эле кайгысын чогуу бөлүшүп деген ошол жерде болуп, анан коюп келгенден кийин дагы жанагындай ырым-жырым, жанагындай эме эт берүү тигилмелерди дагы азыр убактылуу токтотуп турсак, ага маркум өзү муктаж деле эмес. Болгону биздин жанагы кандайдыр бир каада салттарыбыз бекем болгон себептен бир эме урматсыз көрсөткүбүз келет. Албетте бул жакшы нерсе, бирок азыр эмес да. Кырдаалга байланыштуу. Кийин анан кийин жакшы болгон акыбалы турукташып калганда анан кийин канча кааласа чакырып бере берсин. Бирок азырынча бир аз ошону кое турсак жакшы болот эле. Анткени башка жактарды мындай алып караганда уже токтотуп калдык. Тойлорду, жана үйлөнүү тойлорду, башка Куран окутууларды мисалы элде көп топ неметип. Именно ошол жанагындай жаңы эле маркумду узатып кабыргасы кайшып турат, түшүнүп турабыз, кайгысын бөлүшкүбүз келип турат, бирок ошондо да бир аз ошол жерде акылдуулук кылып, таанышмандык кылып, сабырдуулук кылып, ошол жерден кырдаалга жараша кичине ошолорду сактай турган болсок, буюрса бир топ жеңилдик болот эле бардыгына. Өзгөчө медицина системасына, элдин өзүнө канча ден соолукту сактоо болот. Ошол жерде ошону эл өзү биринчиден узатып, жана узатышып аткандар. Экинчиден, жергиликтүү бийлик дагы ошону бир аз эске алуу менен жардам берип койсо, ошолорду айтууга, үгүт насаат ошондой түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө,
укук коргоо органдарынын кызматкерлери деле барып айтса болот. Мечит имамдары деле айтып атышат, алар деле. Алар деле катуураак дагы кичине мындай таасирлүүрөөк кылып айтса жакшы болот. Өзү негизи жергиликтүү бийликтин сөзү ошол жерде болуш керек да. Бир эскертип турса жакшыраак болот да. Бул жерде ошондо жергиликтүү бийлик, укук коргоо органдары, анан ошол айылдын имамы үчөө уюшкандык менен иш алып барыш керек экен. Сөздөрү өткөн кишилер, мисалы түшүнүктүү кишилер да айтыш керек. Мисалы, эгер бул ооруну региондорго жайылып таркап кетишине жол бербөөнү кааласак, анда токтото туралы туура түшүнөлү деп түшүндүрүш керек экен да. Анан дагы бир суроо, ушул Бишкек шаарында жолбун иттер азайып баштады дейт да. Муну айрымдар айтат, кээ бир тургундар дарычылыкка деп атып союп жоготуптур. Анан иттин этинде дары болушу мүмкүнбү? Жок, бизде андай маалымат жок. Негизи коронавируска өзү күчтүү тамак дары. Бир дарыдан ичинен бирден бири да күчтүү тамак жеш керек негизи. Түшүнөбүз, бул ооруп калган турган адамдар ооруп калса табитти токтойт. Жокко чыгат. Эчтеке жегиси ичкиси келбей калат. Өзүбүз да башыбыздан өткөргөнбүз. Ошого карабастан өзүнүн мындайча кыйнап, ошо 3 малбы, 4 мал бирок ысык тамак жеп турушка, күчтүү тамак жеш керек. Эттүү өзгөчө. Эт белокко бай, жана витаминдүү ар кандай жашылча немелерди аралаштырып, кошо кайнатып, бышырып жеп, жана суусундуктарды, бирок именно ошо эттин эти деген бир жерде андай эч кандай далили жок. Болгону ошол бир кезде ошондой бар эле, туберкулезга каршы эттин эти. Бу жерде мааниси күчтүү тамак. Күчтүү тамак жеш керек. Ысык тамак деп койчу эле, ысыкташ керек деп илгертен. Ушул кыстырма кандай тамактарды жеш керек, кантип күрөшүш керек, ошону айтып кетиңизчи. Иммунитетти кантип көтөрөбүз ошол ооруп калганда? Иммунитетти биринчиден туура тамактануу. Биз айткандай ошол 3 мал ысык тамак, анан ортодо шамшумдар, анан суюктук өзүнүн нормасы менен 2,5 майдалап айта кетсеңиз, мисалы койдун шорпосу. Колдон келген бул жердечи. Койдун шорпосу болот, жакшы болот. Бирок кээ бир давление алгандар көтөрө албай калат. Ошон үчүн уйдун этинен эле анча майлуу эмес мисалы. Ким көтөрө алса жей алса, майлуусун жесин жакшыраак болот. Сары май мисалы куйрук да жакшы болуп эсептелет эмне үчүн дегенде. Чай. Азыр куйрук жана майлуу тамак, сары май дегени өпкөдө сурфактант деген зат бар. Баягы альвеолалар өпкөнүн эмесин өзүнүн этинде альвеола негизги газ алмашуусун камсыздаган структураларда ошол өпкөнүн эти деп коелу, альвеолалар. Ошолордун ичинде курамында сурфактант деген зат бар. Бул ошол альвеоланын мындайча айтканда чымыр болушуна, өзүнүн талаптагыдай функциясын аткарышына жардам берүүчү зат. Күчтөнтөт, чыйралтып турат альвеоланы. Тиги мындай жабылып калбасын депчи, кармап турат. Каркас сыяктуу ички каркас сыяктуу кармап турган сурфактантты толуктоочу жана жардам берүүчү ошол малдын майы. Ошол койдун майы, малдын майы, койдун куйругун жеш керек. Мал тектүү майлар да. Чучу, казыгарта, ошолса эми көп эмес, чеги менен андагы да май деп ошол отуруп албаш керек. Ал эми лимондун чайы, анан имбир дейт, ошолор да болот, Алар флавоноид жана витаминдерге бай, ошол чеснок, имбир, лимон сыяктуу немелер, цитрустар да, флавоноид жана витаминдерге бай заттар, жана витамин С, аскорбин кычкылына бай заттар. Булардын бардыгы дегенде организмдин мындайча айтканда витамин менен байытат, ошо зат алмашуусуна жардам берет, кычкыл жака оодуруп вирустарга, микробторго кичине тоскоолдук кылат, иммунитетти күчтөнтөт, негизи клетканы мындайча бекемдетет, бекем болот, клетка дубал бекем болсо үй туруктуу болот эмеспи? Кыскача айтканда ошондой. Кыскача айтканда. Ал эми мисалы адам ооруганда эң биринчи эле депрессияга түшүп кетип атпайбы? Анан депрессияны кантип көтөрүшү болот? Ошондон чыгуу жолдорун балким кеңеш берип кетиптирсиз. Туура айтасыз. Жакшы, ошо иммунитетке экинчи тамактан кийин таасир эткен стресс. Тескерисинче стресске алдыруу депрессияга түшүп кетүү. Бул жерде коркпош керек. Бул вирус сөзсүз эле баардыгын өлтүрүүчү вирус эмес. Бул чума окшоп же сибирский язва окшоп баардыгын кырып кете турган берде эмеси жок. Берде көбүнчө жана өнөкөт болгон, өнөкөт оорулар бар, жашы өтүп калган, мындайча айтканда иммунитети начар адамдарга бир аз оорураак таасир этиши мүмкүн.
А бирок сөзсүз бардыгын кырып кетет деген ошон үчүн настроениеге мындай түшүрбөш керек. Көңүл маанайды көтөрүңкү алып, вирус коркуктурду жакшы көрөт. Ошон үчүн маанайды Духту көтөрүп биз жеңебиз. көтөрүңкү кармап биз жеңебиз деп эчтеке болбойт. 1-2 күн жататтырмын да. Анан Кадимкиле грипп, сасык тумоо. Сасык тумоо сыяктуу. Сасык тумоонун бир түрү да булчу. ОРВИ жана курчиден вирустук оорулардын бир түрү коронавирус. Болгону жаңы вирус болгондуктан бизде буга чейин организмде иммунитет буга жок эле. Ошон үчүн азыр иммунитет иштелип чыгыш үчүн бир аз көбүрөөк күч кубат сарпталат, иштетилет да. Анан ошон үчүн иммунитет дагы бир жери бар. Иммунитет бир топ ишке салынгандан кийин запас калбай калат. Ошон үчүн жакшы тамак жеш керек деген сөз. Анан стресске берилбеш керек. Эмоция калдырбай, маанайды көтөрүңкү алып жүрсө дагы бул дагы ага кошумча эндорфин деген гормондор иштелип чыгат мээденчи. Атайын өзүнчө бир эме бөлүктөрдөн, мээнин бөлүктөрүнөн эндорфин гормондор булар дагы иммунитетти бекемдейт. Булар дагы туруктуулукту камсыз кылат организмден микробторго, башка ушундай жугуштуу ооруларга каршычы. Андан башка серотонин, дофамин деген ушундай сыяктуу ишилса иммунитетти көтөрө турган гормондор маанайды көтөрүңкү алып жүргөндө. Ошон үчүн Демек маанайдан көз каранды экен да көп нерсе. сөзсүз көп эмес, бардыгы көз каранды десе. Жанагы бир сөз бар да, адамдар азыр вирустан эмес дейт, оорудан эмес. Депрессиядан каза болуп атат дегендин да чындыгы бар турбайбы демек? Чындыгы сөзсүз бар. Өзүн жемелеп, жеп коюп, жанагындай таасирленип, ошого берилип, Адам оору менен күрөшпөй эле депрессия менен күрөшүп атканда анан вирус жеп кетет экен да. алда ошо дайыма илгертен бери окутканда бизде бар эле да, оорулуу доктурга келгенде аны менен кошо ошол үчөө болот дейт да. Оорулуу доктур, анан оорунун өзү. Бейтап, Ким эгерде бейтап дарыгер менен чогуу боло турган болсо, анын кеңешин аткарып, маанайды көтөрүлсө, анда жеңет оорунучу. Эгерде оорулуу бейтап оору менен кошо бириги алса, доктурга каршы ошо ооруп калат окшойм, ушул мени өлтүрөт окшойт деген сыяктуу ой менен оюна чөгүп, ошо маанайды көтөрбөй жүрө турган болсо, анда балким утулуп калышы мүмкүн ошо. Демек бул жагы. Анан уйку иммунитетти көтөрө турган. Уйкуну бышырып укташ керек, жакшы укташ керек. Түнү менен жана телефонду чукулабастан атайын ошо уйку гормондорду Уйкудан да көп нерсе көз каранды экен. көз каранды. Эс алган организм жакшы мындай туруштук бере алат деген сөз мааниде да. Өзгөчө түндүн биринчи бөлүгүндө укташ зарыл. Жаңы көз илингенде уйку түш көрбөй уктайсыңбы? Түндүн биринчи бөлүгү бул 9тан өткөндөн кийин 10дон деп коелу. 10дон 1ге чейин. Эң ширин, эң таттуу, эң бекем уйку ошондо. Анан кийин бир ойгоно алгандан кийин адам кээ бирлер улам ойгонуп, ушинтип уктап, анда уже түш көрүп, ушундай. Ошол убакытты өткөрбөй, убагында укташ керек. Убагында эртерээк жатып, телефон жана эмелерди алыс коюп, өчүрүп, эчтекени эметпей, уктардын астында дагы жаман нерсени сүйлөбөй, жакшы ойлонбой, жакшы нерсени сүйлөп. Туура айтасыз. Ал эми Ысык көлдө азыр ички туризм болуп атпайбы? Кыргызстан жети бурчунан барып эс алып атышат, сууга түшүп атышат. Бирок буну менен катар бейтаптардын дагы саны өсүп атыптыр да, ооругандардынчы. Анан сууга түшкөндөн оору жугушу мүмкүнбү? Алдын алуу кандай эрежелерин айтып коюңузчу сууга түшүүнүн дагы. Сууга түшкөндөн оору жукпайт. Буна коркпой эле болуш керек. Дегенде эми көлгө барсын. Биз аны барбага деген жокпуз. Болгону мындай этиятташ керек туугандар. Бул жерде мындай да, бул жаңы вирус болгондон кийин иммунитет кескин түрдө алсыз болуп калат, азайып калат. Мындай айтканда жаңы төрөлгөн баланыкындай эле болуп калат экен. Ооруп айыккан адамдарга эң биринчи сунуш өзүңүздөр абайлаңыздар. Урунуп берилип, суукка шамалдап калып, баняга мончо түшөм деп барып, анан кийин билбей калып шамалдап калышы толук ыктымал экен. Же муздак бир нерсени, мороженое жана дарбыз сыяктуу нерселерди холодильникке коюп жеп алгандар да учурлар азыр жок эмес. Ошонун айынан кайра кичинекей баладай башка оорулар гүлдөтүп кетиши мүмкүн экен. Анткени иммунитет таптакыр жокко сыяктуу болуп калат экен да. Жаңы төрөлгөн балада. Жаңы төрөлгөн балада. Ошон үчүн жаңы айыккандарга мен эскертип кетет элек, бир аз өзүңүзгө мындай аяр мамиле кылыңыздар. Жылуураак кийинип, Канча убакыт? Божомол 2 жумадан 1 айга чейин. Жеңил жана орто түрдө өткөнгөндөр жок дегенде 2 жума, андан көбүрөөк болсо жакшы болот. Анан кийин кичине оорураак акыбалга түшкөндөр 1 айдан кем эмес. Ошол убакта эгерде рацион жеген тамак ошо талаптагыдай болсо, бардыгы витаминдүү неме болсо, ош кабылына келиши ыктымал да, толук ыктымал. Кайра мурункудай кайра чуркап немесе болот. Анан көлгө бара берсин, болгону ошол оору электер болсо сактансын.
Баягы эле алтын эрежелер. Баягыдай эле бет кап, кол тазалыгы, аралык сактоо, желдетүү бөлмөлөрдө. Көпчүлүк жерден алсыраак эле болуу негизи. Анан ооруп айткандар абайласын. Барганда жылуураак кийинип, көлгө түшүнүп кичине токто турса деле болот, эчтеке эмес. Үшүп калбасын мындай айтканда, жалп эреже. Үшүп калбасын, өзүнүн суука мындай урунуп калбасын да, ошол айта кетет элек. Анан күчтүү тамак ошол эле. Анан витаминдүү жада калса аптекадан сатып алып кичине дарыгер менен кеңешип витаминдерди ичсе да жакшыраак болот, кеңеш берет элек. Тез толуктанып, тез мына толуктап өзүнүн ал эми могу бүгүнкү күндөгү өкүнүчтүү окуялар кайталанбаш үчүн могу экинчи толкун келгендечи кайсы каталарга биз жол бербешибиз керек, кайсы нерсени алдын алышыбыз керек? Экинчи толкун дегениңиз кандай? Дагы адистер айтып атат, экинчи толкунда күтүлүшү мүмкүн депчи. Жаңы вируста экинчи толкун, биринчи толкун деген байкалбайт. Азыр бир чоң толкун болуп эле келатат. Марттан бери бизде башталды, катталып баштады. Ошондон бери биз бир эле чоң толкун менен келатабыз. Ал болгону кичине ылдыйлап өйдөлөп, бир катта болуп, кайра өйдөлөп ушинтип эле келатат да. Качан баардыгыбыз бир сыйра мындай чыкканда ооруп чыкмайынча бул толкун табияты байкалбайт бул эпидемияда. Качан бул бир сыйра баардыгыбыз ооруп чыккандан кийин, иммунитет пайда болгондон кийин, кийинки жылы анан кийин кошо сасык тубоо менен сыяктуу болуп, грипп менен чогуу келиши мүмкүн. Анда бирок уже мындай ооруп калыш мүмкүнчүлүк азыраак болот. Ооруп кала турган болсо, бир аз бул азыркыдай эмес, жеңил болот. Грипптей эле бир 7 күн тегерегинде, ушундай 3-4 күн кичине тумолоп, кайра жакшы болуп кетебиз да. Анткени уже иммунитет пайда болду. Болгону азыр иммунитет жок болгон себебинен жамааттык иммунитет деп коет. Эч кимибиз оорой элекпиз. Буга чейин бул коронавирус менен. Ошон үчүн бул толкун эмеси табияты азыр байкалбайт. Буну издеп кереги жок. Адистердин айтышы ошондой. Болжол менен 2000ге чукул медиктер бул оорууну жуктуруп алып оорушпадыбы? Анан алардын жарымынан көбү азыр Сакайышта да. Алар кайра ишке кайтып келип атабы же эмгек өргүсүндө кабарыңыз барбы? Кесиптештериңиз? Алар эреже боюнча ооруп кала турган болсо, айыккандан кийин ооруканага жатып, дагы 14 күндөн кем эмес карантинде болушот үй шартында. Толук айык өзүнө келмейинче. Анан кийин кайра келип иштегенге толук мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде ошол оорунун себебинен башка оорулар күчөп оорлошуп кетпесе да, өз кабылына келип иштейм десе, ага эч тоскоолдук жок, иштей берет, кайра жакшы болот. Алар уже бүгүн мисалы бул оору менен оорубайт буюрса, толук жардам бергенге мындай айтканда даяр да. Анын үстүнө тажрыйба да бар. Тажрыйба азыр бул бүгүнкү күндө өтө зарыл. Бага жеткис сапат. Азыр Кыргызстанда дагы бир көйгөй коронавирустан тышкары башка өнөкөт оорулар менен ооругандар бар. Алар каралбай калып жатат. Мисалы жүрөк ооругандар, рак менен ооругандар, кант диабети менен ооругандарга көңүл бурулбай калды. Ал тургай рак менен ооругандар каза болуп кетишти. Ушул жагы жакын арада чечилеби? Азыр абал кандай? Чечилиш керек. Бул чечилиш керек жана чечилет. Болгону азыр ушундай бир аз кырдаалга байланыштуу. Чындыгында эле медиктер жетишпей атат да. Чындыгында медиктер жетишпей. Болгон күчтөрдү, медиктерди ким эмете алса, ошол COVID-19 менен каршы күрөшкөнгө иштетилген, ошол жака салынган мындай айтканда. Азыр бизге Орусиядан аскердик топ келди, мындай да медиктер келди, жардам беребиз деп ыктыярчы медиктерчи. Анан алар айтып атышат, биз деген бейтаптарды өзүбүздүн алгоритм менен кошо Кыргызстандын протоколу боюнча дарылайбыз депчи. Эмне дарылоо ыкмасында айырма барбы? Дарылоонун ыкмасында анча деле айырма жок. Жалпысынан алганда бирдей эле, ошол эле жана симптомдорду басаңдатуу, дене табы көтөрүп, жана сасык тумоо симптомдорунун белгилерин ошол каршы иш-чара көрүү, дары-дармек колдонуу. Өтүшүп кетсе, кош катар кандай бир инфекция гүлдөп кете турган болсо, бактериалдык, ошол эле антибиотиктер колдонуу, ал аяктарда болгон аттар эле башкача, бир аз, бирок дээрлик эмеси окшош эле. Окшош эле, бирдей эле, мындай бир эле алгоритм, бир эле протокол менен дарылап жатасыздар, бир аз айырмасы бар, эми дарылардын аталышына, анан кийин бизде эми баары бир өзгөчөлүк бар, кандай тоолу эл баары өзгөчөлүгү бар. Көбүнчө биз мисалы кислороддун жанагы кычкылтектин канда түшүп кеткенин анча деле кенебейт Кыргыз эли. Тоолу эл болгон себебинен. Анткени тоодо анча деле кычкылтек жетишсиз болот.
Ошол жактан бизге мындай бир аз жеңилдик болду, Кудайыма шүгүр. Ошо Ооба. тоолуу эл деп калдыңыз. Тоолуу элдерге бир түшүнүктүүрөөк кылып айтып кетсеңиз, азыр тик учак менен жана эме дарылап атышпайбы? Базарларды дарылап жана ошол боюнча дагы бул ооруну жуктуруп атышат, таратып атышат деген фейк маалыматтар жүрбөйбү? Ошого дагы бир расмий жооп берип коесузбу? Вирус дегенде адамдан адамга жугат. Ал тик учак менен тик учактан жукпайт. Дезинфекциядан суудан жукпайт. Тирүү адамдан. Базарды дезинфекция кылгандан кийин эле баарыбыз кулап калдык, ооруп калдык дешип элечи. Эгерде дозасы ашып кете турган болсо, балким уланып калышы мүмкүн, же баягы эме таасирленип, психология жактан бир эме фейктерге ишенип алып, анан өзүн өзү эле эме түшүнүш мүмкүн, же бир туура эмес маалымат таркатыш үчүн атайын бир ушул максат менен чыккандар болуш керек. А так жок, тик учактан, дезинфекциядан эч кандай вирус бу жерде жугушу мүмкүн эмес. Тирүү адам болуш керек. Ал эми жөтөлүм токтоп атат деген адамдарга кандай кеңеш бересиз? Атайын ошол өзү дарылангандар ошол дарыгердин кеңеши менен реабилитация деп коет, ооруп айыгып чыккандан кийин бир аз убакыт баягы биз айткандай өзүн аяр мамиле кылып жана керектүү көнүгүүлөрдү жасап, организмди кайра калыбына келгенче ошол дем алуу гимнастикасы, физикалык кыймыл аракетибиздин гимнастикалары бар, ошолорду таап аткарыш керек. Кыймыл аракет токтотпош керек. Жада калса ооруп жатканда дагы токтотпош керек кыймыл аракетти. Колдон келишинче нары бери кыймылдоо бул бир нече иммунитетти көтөрөт. Дем алууну дагы жакшыртат, жардам берет дем алганга, кан жүгүртөт, маанайды көтөрөт, стрессти мындай айтканда басаңдатат. Бир топ ошол кыймыл аракет кылып жүргөндөр өзүбүздөн эле ошо тажрыйбабыздан тааныштар эмелер айтып атышат. Моюн бербей эле иштеп аттым депчи. Кара күчкө салып эле, ошо менен 2 күн эле жатып эле кайра туруп кетип калдым депчи. Моюн берген жокмун дегендер. Таң калып калдым мен, кандай эле сен? Жок, ошондой фактор бар да, ошондой эмеле фактор бар, ошондой. Анан айыгып чыкканда деле ошондой. Өзүнүн эмесине, акыбалына жараша аткарылып турган болсо, жеңилинен баштап, отуруп, мисалы, кичине муундарды эметип, иштетип, өтө көтөрүп, бурап, айлантып, анан туруп, колдорду көтөрүп, кичине эки жака денени демек жана жөтөлү токтоп аткан бул коркунучтуу деле эмес. Бул ошонун эмес кесепети. Бар мындай да коронавирустордун бардыгы өпкө, дем алуу органдарды жабыркатат. Кайсыл бир деңгээлде. Эгерде бир аз оорураак болгон болсо, демек сөзсүз өпкөлөр кырылат. Мындай жөн койбойт экен да. Эгерде дем ыстыгы пайда болгон болсо, жөтөлү пайда болгон болсо, эми кырылат, жабыркайт, ошол эми кайра кеткенче бир аз тазаланат. Ошо бир ай убакытка чейин ошолор жөтөл, дем кыстыгы пайда болушу мүмкүн. Ошол убакта паника түшпөстөн бул болгону азыр жана былжырлар толуп калган, кээ бирлердики ошолорду чыгарганга аракет кылып атат организм, өпкөнү ошону чыгарып атат, ошону туура түшүнүп эле жөтөлүп, жанагы балким дарыгердин кеңеши менен жанагы жөтөлгө жардам берүүчү, былжыр суюлтуучу дарыларды ичип, мисалы, анан физикалык эмелерди көнүгүүлөр жасап, жатканда дагы ошо дем кыстыгы кыйнабаш үчүн кичине бийигирээк жатып, көбүрөөк мындай отуруп, басып, кыймыл аракет кыла турган болсо, орто эсеп менен бир айдын ичинде жакшы болуп кетет акыбал. Азыр көп эле ошентип эме айтып атат. Эл ичинде дагы бир тамашачын сөз жүрбөйбү? Спирт ичимдигин ичкен адам ооруп эткен, тамеки тарткан адам ооруп эткен, ооруп атсаң 50 грамм ичип кой деген, ошол боюнча да бир медицинанын тили менен айтып койсоңуз. Алкоголдук ичимдик өзү алып караганда кан коюлтуучу уулардын катарына кирет. Алкоголь уулунун катарына кирет. Уулардын катарына кирет. Бул алкоголь кан тамырга өткөндө кызыл кан тамыр эритроцит деген кан тамыр клеткаларын бири-бирине жабыштырып тромб пайда кылат. Анысы деле коронавирус болуп атканда кан коюлат деп атабыз. Огош бетер босток болот экен. Үстөккө босток кылып спирт ошол кан тамырды андан 5 бетер коюлтуп коет. Башында ооба кандайдыр бир деңгээлде суюлтуучу мындай эмеси бар, эффект болот. Кан тамырлар кеңейип, бир аз кан тамырлар кеңейип, убактылуу. Анан дароо эле кайра ичкерип, анан кан коюлуп, кандан суу чыгып, эмне мисалы ичкенде эртең суусайт. Эмнеге суусайт? Канды суюлуш керек. Түшүнүктүүбү? Аспирин ичсе эме жеңилдеп калат акыбалы. Эмне үчүн кан суюлат? Ошол кан эми
коронавирус коюлуп атса, аркасынан барып фиртимчилик коюлуп турган болсо, таптакыр эле кашап эле каны жүрбөй, андан беш бетер кыйын болуп калышы мүмкүн. Ошого ал эми тамеки боюнча. Тамеки кан тамырды ичкертет. Ичкертет. Тамеки ичке кан тамырларды, капиллярларды кескин түрдө ошол замат, чеккен замат, анткени тамеки биринчиден өпкөгө, боорго тийбестен, боорго кайрылбастан эле түптүз организмге тарап кетет. Ошону менен мындай ачуу тиет да. Анан ичке кан тамырлардын баардыгы мындайча айтканда ичкертип коет. Ичкерген кан тамырды жана уюган кан келип туруп кантип өтөт? Кайра дагы акыбал күчөп кетсин. Ал бир. Өпкөгө кирген таасири канча? Канча өпкөнү ошол түтүн, ал түтүн менен кошо түтүн курамында бир адистердин айтуусу боюнча 4000ге жакын уу заттар кошо. Тамеки менен. Ал тамекинин өзүнүн гана эмес да, тамекинин составында жанагындай жыт жакшыртуучу, даам жакшыртуучу заттар кошулмалар бар. Химикаттар бар. Аларды күйгөндө, аябай жогорку температурада күйөт да тамекичи. Эмеси күйүп атканда, тартып атканда. Ал ошол именно жогорку температурада эриген жана заттар дагы өзгөчө уу заттарды пайда кылат. Даже рак чакыруучу, анын ичинде радиоактивдүү кадмий, полоний деген сыяктуу, висмут деген сыяктуу толтура ошол радиоактивдүү заттар бар. Чайырлар бар, толтура да ишылса. Эми буну тим эле коюш керек өзү негизи. Ысыраптан дагы алыс болот экенбиз, чекпей койсок. Анан башка өлкөлөрдөн кыргыз жарандарын мекенине кайтаруу иштери жүрүп жатпайбы азырчы? Ошондо шалакылык болгонбу? Мисалы, балким аларды дыкат көзөмөлгө алынган эмес, ошонун себебинен вирус тарап кеткен жокпу? Жакшы текшербей койгонбу дейбиз да, дыкат каралган эмеспи? Андай да болушу мүмкүн. Анткени чындыкты айтканда эч ким даяр болгон эмес. Дүйнө жүзүндө бул болуп аткан нерседен кийин кандайдыр бир эффективдүү, натыйжалуу чараны алиги чекте мисалы эч ким айта албайт да. Бар, бирок бизде ошол убакта демек болгон да эми. Болушу мүмкүн ошондой менен. Бизде ошол убакта аракет кылынган, жакшы эле кылынган. Мына канча 2 ай карантинде отурдук таптагы, бирок ал дагы экинчи жагы бар экен да. Жана күнүмдүк иш кылып аткандар, күнүмдүк акча тапкандар өтө эле кыйналып кетишти, чынын айтканда. Айла жоктон өкмөт балким неме кылды, бир аз ошол чараларды. Вирусту жугузуп алган мед кызматкерлеринин саны көп болбодубу? Бул коргонуучу костюмдун жетишсиздигинен эмеспи? Бул жерде мындай да, бул коронавирус көбүнчө мындай чыкканда контактный деп коет, кол аркылуу көбүрөөк жугат. Даже костюмдан дагы эмес, ошол кол тазалык эрежени жакшы аткарбагандан көбүрөөк болот. Жугуучу жол аба аркылуу жугат, оорулуу менен бейтап менен түзмө-түз сүйлөшкөндө. Ошого жакшы респиратор керек. Көзүн, бетин жабыш үчүн жакшы жанагындай калкан керек. Айнек сыяктуу пластиктен жасалган калкан керек. Анан колду такай мындайча айтканда өзүнө мындай шалакылык кылбастан зерек болуп туруш керек. Колдун антисептик менен такай колдонуп турса, бир топ ошол алдын алууга эң жакшы эрежелер. Ал костюм жок убакта эле ошондой кылса болот. Азыр мисалы бир аз жеңилдик киргизилди. Бейта ооруканада жанагы жугуз алуу тобокелчилигинин деңгээлине жараша реанимацияда боло турган болсо, анда аерде оорулуулар көп, ага костюм кийиш керек. Бер жакта ооруканада ушул COVID-19 менен ооруса деле зарыл эмес андай костюм кийишти. Болгону жакшы респиратор, сапаттуу жана калкан, щит бетине таба турган да. И колун ошолор жетишсиз болгонбу дейм да, башында. Башында бардыгы эле жетишсиз болгон. Башында бардыгы жетишсиз. Бирок башынан ошонун себебинен оору жугузгандар көп болушу да мүмкүн да. Эгер жана коргоочу костюмдар жок болсо. Берде мындай да, ал себебинен дей турган болсок, анда да чынга жатпай калышы мүмкүн. Кээ бир оорулуулар айтканды укпастан эле кирип бара алган да. Анан докторлор дагы баягы биздин мындайча айтканда жөнөкөй элбиз да. Меймандоспуз,
бардыгына берүүгө даярбыз дегендей, киминде айтылгандай. Эчтеке карабастан мындай айтканда отко кирип кеткенде эле сиз болгон учурда деле жардам көрсөтүүгө аракет кылып баштаган да. Өзүнүн жанын берип. Бизде докторлор көбүнчө ошол Кудайыма шүгүр, Алла разы болсун, ошондой жанын берүүгө да даяр көбүнчөсү. Азыр мисалы коомчулукта медиктерге болгон ыраазычылык чоң да. Баары рахмат айтып атышат. Өзүнүн өмүрүн тобокелге салып, күн түн дебей ушул күрөштү депчи, вирус мененчи, бул согуштачы. Анан ошол айлык акы убагында төлөнүп жатабы, каза болгон врачтардын үй бүлөсүнө материалдык жактан жардам берилип жатабы, ушул боюнча кабарыңыз барбы? Жок, ал боюнча кабар жок. Аны билген кишиден сурасаңыз да жакшы болот. Жок, сиз эми дарыгер катары айлыгыңыз убагында түшүп атабы мисалы? Биздики айлык убагында түшүп атат. Рахмат. Ал эми COVID-19 илдети менен күрөшүп жаткан кызматкерлердин процедураларына өзгөртүү киргизилди деп министрлик билдирди. Ушул өзгөрүүлөр боюнча тактай кетсеңиз, балким айыл жергесинде медиктерге бул чоң эле кеңеш болот го. Бул ошол жана мен айткан костюмдарды азыр ысык болуп атпайбы анын үстүнө. Ысыкта костюм кийиш өтө кыйын да. Ысыкта иштеш 6 саат бул кайра тескери зыян болуп калышы мүмкүн. Ошо өтө жана кооптуу реанимация жандандыруу бөлүмүндө эле кие турган болбосо, атак менен желдетиле турган бөлмөлөрдө, берке эме сырт жакта бир эле жолу колдонуучу костюм кийет. Ошо жакшы респиратор, башына жана чепчик атайын. Анан сыртынан ошо жана калкан, айнек калкан, анан колдорун колгап, же ошо антисептик менен такай эметип туруп, жеңилдик да бул ысыкта, анткени кыйналып калышы мүмкүн. Ошону менен иммунитет дагы кескин түрдө төмөндөп кетиши мүмкүн. Такай ошо костюмда боло турган болсо. Ошону эске алуу менен бир аз жеңилдиктер киргизилген да. Ал эми Өзбекстандын борбору Ташкент шаарындагы 11 райондун акими жана тиешелүү мекемелердин башчылары коронавирус пандемиясына начар даярдык көрүлгөнүнө байланыштуу элден кечирим сураптыр да. Биздин дагы жооптуу кызматкерлердин даярдыгына сиз дарыгер катары канча деген баа берет элеңиз? Айтыш кыйын. Эми дарыгер катары. Биз дарыгер катары биз еще как адис катары ошол штаб иштегенине да катышып калганбыз. Башынан баштап эле, январдан баштап эле чогуу иштешип келатабыз. Биз өзүбүз көрдүк, колдон келген нерселердин баардыгын Минздрав жоопкерчилиги кишилер, жетекчилер кылып атышты. Күнү түнү ошол жерден түн бир убакытка чейин иштеп, эртең менен таң атпай 6-да келип, кайра уктабастан эле штаб ошол жерде иш жүргүзүп атты, колдон келген нерсени кылып аттык. Болгону тилекке каршы бизде Кыргызстандын өзүнүн мүмкүнчүлүгү чектелген себебинен баардыгы талаптагыдай, каалагандай биз аткара албай калдык да кээ жерлеринчи. Бирок мындай алып караганда колдон келген нерсенин баардыгын кылдык. Медиктер кылып атат, кылат дагы. Буга чейин кылып келген, азыр да аткарылып атат. Ошон үчүн 10 балдын ичинен 8-ди берсе болот. 8 балл берсе болот. Калган 2 ошол башка бир себептерден аткарылбай калды десек болот. Андай өзүнүн себеби бар экен да. Жана айыл элиттеги акалатчандарга дагы бир кеңеш берип койсоңуз дары болот. Анан дагы бир нерсе, могу картаңдар иммунитетин көтөрүш үчүн аларга да бир кеңеш берип кетсеңиз. Дарыгерлерге этият болсун. Балким дарылоо жолдорунан тажрыйба бөлүшөсүзбү? Дарылоо жолдорун жок, буну дарылаган адистер алуу боюнча бар. Алдын алуу боюнча ошол ар бир оорулууну ошол аралыкты сактап кабыл алуу. Эң жакшысы ошол жанагы үй бүлөлүк медицина борборлоруна кирип бараткан жерге фильтр жакшылап көзөмөлдөп, ошону жоопкерчиликтүү адамдарды коюп, жана сорттоодо келген адамдарды эмесине жараша, белгилерине жараша, өнөкөт оорулар болсо өзүнчө эмеге киргизип, сасык тумоо ушундай байкала турган болсо коронавирус сурап жакшылап фильтрлеп, анан кийин башка көпчүлүктөн огочолунтуп, башка тажрыйбалуу ошону билген жанагы өзүнчө жана коргонуучу костюмдары менен эметкен адистерге өткөрүп, анан ошол жерден дагы тактап, аныктап, коронавирус болсо өзүнчө иш чара, болбосо кайра тигилери менен чогуу дарылоо боло турган болсо эң биринчиси. Ал эми кара картаңдарга иммунитетти көтөрүш. Эми айыл жергесинде өзү кара картаңдардын иммунитети биздикинен жакшы.
кыймыл аракет көп анткени таза абада жакшы таза тамак аш, экология таза дегендей. Бизге караганда алар бир топ күчтүү күйлүү дегендей да. Аларга Балким шаардагы картаңдар үчүн. шаардарға кыймыл аракет көбүрөөк болсун. Эң биринчи кыймыл аракетти көбүрөөк. Тамакты өзүнүн эмеси менен жеш керек. Анан кыймыл аракетти көбүрөөк, анан жакшы маанай. Бул эмени телевизордо ушул эле теманы карабастан жакшы башка бир кинолорду, көңүл көтөрө турган нерселерди көрүп, неберелер менен жакшы нерселерди сүйлөшүп, жакшы акыл насааттарды айтып, өзүнүн ошол кыла турган болсо. Сизге убакыт дагы сонуна келип жетти. Бизге келип маанилүү маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бизде конокто Республикалык ден соолукту чыңдоо массалык коммуникация борбору жугуштуу ооруларды алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Уязбаев бизде конокто болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ийинки эфирден жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен Аден Турузбеков болдум.